Доктор Комаровский атактуу педиатр теле чыккан балдардын сүйлөө речин өнүктүрүү үчүн 7 жөнөкөй кеңеш менен бөлүштү. Билесиңби, KG Евгений Олеговичтин кеңештерин сизге сунуштайт. Биринчи, бүт бардыгын сүрөттөп бериңиз. Кайсы жерде жүргөнүңөрдү, эмне кылып жатканыңарды, тегеректе кандай окуялар болуп жатканын, аба ырайын, табияттын кубулуштары тууралуу айтып бериңиз. Экинчи, суроо бериңиз. Балаңыз суроого жооп бере албаса деле сурай бериңиз. Суроо бергенде интонацияңызды ошого ылайыктаңыз. Үчүнчү, окуяларды айтып бериңиз. Буюмду көрсөңүз же кызыктуу окуяга туш болсоңуз, ал тууралуу балага максималдуу маалымат бергенге аракет кылыңыз. Жөнөкөй, бирок түшүнүктүү сүйлөңүз. Татаал терминдерди колдонуунун зарылчылыгы жок. Төртүнчү, позитивдүү болуңуз. Бир нерсени айтып берүү сүрөттө сиз үчүн формалдуу милдетке айланбасын. Баланы кызыктырып, жылмайып, үнүңүздү табышмактатып же шаңдуу кылып айтып бериңиз. Баарлашуу сиз үчүн да, бала үчүн да жагымдуу процесс болсун. Бешинчи, кичинекей балача сүйлөбөңүз. Кичинекей балдар биз ойлогондон көбүрөөк түшүнүшөт. Ошондуктан сүйлөгөндө тамгаларды так эмес, сөздөрдү кыскартып, кичинекей балача чулдурап сүйлөгөнгө такыр болбойт. Чоң адам менен сүйлөшүп жаткандай, бирок жөнөкөй сөздөр менен сүйлөшүңүз. Алтынчы, кол жаңсаңыз. Бир балдык эмес сүйлөшүү бала үчүн маанилүү. Бир нерсени айтып бергенде кол жаңсап, жандуу эмоция менен баяндаңыз. Көбүрөөк кучактап, колунан кармап, бетинен өөңүз. Жетинчи, токто жана ук. Балаңыз сизге сүйлөп жатканда жөн гана баш ийкеп, ооба, бар эми ойно деп кайдыгер мамиле кылган болбойт. Сизге айтып берип жаткан окуясын укмуштуудай кино көрүп жаткандай кызыгуу менен угуңуз. Жасап жаткан ишиңизди токтотуп коюп, балага 2-3 мүнөт бөлүңүз. Көздөрүн карап, дитиңизди коюп, чын дилден угуп жаткандыгыңызды көрсөтүңүз. Сөзсүз жооп бериңиз.